Баңги-затты таркатуу боюнча жоопкерчилик жөнүндө айтат элем жана ошол эле маалда баңги-затты таркатканда канчалык пайдалуу жөнүндө ошол ойду силер менен бөлүшөт элем. 1 граммга жетпеген закладка үчүн 8 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы көргөзүлгөн. Ассаламу алейкум мекендештер. Ушул видео менен сиздерде бир суранычым бар. Анткени бул теманы өткөндө дагы азаттыктардан көп аябай катуу маалымдаган болчу. Ушул маалыматка дагы мен өзүмдүн салымымды кошуп, кичине түшүндүрмө бере турган ниетим бар. Кече жакында эле Telegram каналдарында курулуш тармагында адистерди издеп калдым. Бир жумушка жардамчылар керек болгондуктан курулуштагы адистердин бааларын карап атсам, ушул жерден жакшынакай жумуш, жеңил жана батпайуу жумушун байкап калдым. Бул жумуш болсо баңги-зат таркатуу жумуш экен. Анан ошол эле маалда Телеграмда ээн эркин объявление катары, мындайча айтканда маалым катары жүргөнүнө аябай таң калдым. Анан ошол себептен эле кече жакында дагы ошол баңги-затты чоң өлчөмдөгү, мындайча айтканда крупный размерде баңги-затты таркатууга шектелген дагы биздин жараныбыз кармалды. Ошол баңги-зат боюнча же болбосо баңги-затты таркатуу боюнча кичине маалыматты берет элем. Анткени менин практикамда мага адвокат катары бир айда 3-4 жолу ушул баңги-зат боюнча биздин тууганыбыз, же таанышыбыз, же жердешибиз кармалды деп көп кайрылат. Ошол баңги-затты таркатуу боюнча жоопкерчилик жөнүндө айтат элем жана ошол эле маалда ушул видео аркылуу ошол баңги-затты таркатканда канчалык пайдалуу жөнүндө ошол ойду силер менен бөлүшөт элем. Баңги-затты таркатуу рекламасын карап көрсөм, ал рекламасында мага жумуш бар. Ошол жумушту негизинде бир жолу ошол бир закладканы кылган үчүн испытательный период деп айтып коюшат экен. Ошол испытательный периодко 300 рубльдан деди. Кийинчерээк көнүп кетсең 350-500 рубльдан бир закладка кылганга акча төлөйбүз деп обещание кылышты. Бирок ошол эле маалда негизи практика боюнча тергөөлөрдө же болбосо оперативниктер кармаган иштери боюнча бир закладкада эле кемин дегенде 1 грамм болот да. Эми мыйзам чегинде караганда ошол бир закладкада мыйзам чегинде 0,5 граммдан ашса, бул уже значительный размер болуп эсептелет дагы. Ошол закладканы сбыт кылган үчүн, мындайча айтканда акчанын эсебинен таркаткан үчүн же болбосо башка бирөөгө кандайдыр бир способдор менен ошол баңги-затты таркатууга көмөктөшүү же болбосо ташуу же болбосо ошол сыяктуу эле аракет кылуу иштерин көмөктөшсө, бул ошол бир эле закладка үчүн, мындайча айтканда 1 граммга жетпеген закладка үчүн 8 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы көргөзүлгөн. Анан ошонун аркасынан бир ойлонуп калдым. Ошол 300, мындайча айтканда 300 же 350 рубль үчүн биздин ошол акыркы айларда кайрылып жаткан көп мекендештердин риск кылып атканына аябай таң калдым. Ошол 300 рубль үчүн 8 жылдан 15 жылга чейин өзүнүн эркинен ажыратуу коркунучун алып келгенге бул эмне деген шумдук деген ой келди. Ошону менен бирге көбү кайрылышат. Ошол 3 грамм, 4 грамм же болбосо кээркиде 70 грамм, 50 грамм ар кандай ошол грамм баңги-зат менен кайрылдык. Жана ошондой эле ошол ак немени таркатып койгондо эмне биз ушунчалык террорист болдук белек, же кандай эле адамды өлтүрүп койдук белек деп ушундай эле суроо беришет туугандары. Мен ошондо айтат элем, негизи адам өлтүрүү боюнча жактоо иштери ушул баңги-зат таркатканга караганда кичине жеңилирээк болот. Анткени бул жерде потерпевшая сторона деп коет, мындайча айтканда жабырлануучу жак бул болсо адам каза болуп калгандын туугандары болуп эсептелет. Баңги-зат таркатканда жабырлануучу жак бул болсо коом. Мындайча айтканда коомдун ден соолугуна аябай катуу коркунуч келтирүү. Баңги-зат таркаткан адам коомго аябай чыныгы коркунуч келтирген бул бир бөлүгү ошол таркатып жаткан баңги-заттын аркасынан ошол баңги-затты колдонгон анын адам өзүнүн ден соолугуна, өзүнүн өмүрүнө, жашоосуна коркунуч келтирет дагы. Ал адам, баңги-затты колдонгон адам анын туугандарына, анын өз үй бүлөсүнө, ошондой эле баардык ошол жанында жүргөн досторуна баарына кайгы алып келет. Жана ушул бул негизи коомчулукту туруктуулукка, мындайча айтканда коомчулуктун ден соолугуна аябай сокку берген,
улуттук трагедия болуп Россияда эсептелет. Мындайча айтканда, Москванын спальный райондорунда кечки маал карап көрүп жүрсөңүздөр, баңгизат колдонгон жергиликтүү адамдар аябай көп. Анан ошол баңгизат колдонгон жергиликтүү адамдардын ден соолугуна жана ошол баңгизатты таркатууга чекит коюу үчүн мыйзамда аябай катуу, мындайча айтканда, аябай строгий чаралар көргөзгөндүн бири. Бул болсо ошол 0,5 грамм баңгизатты бир жерден алып экинчи жерге апарып сүрөткө тартып геопозицияны жөнөтүп койгон үчүн 1 граммга жетпеген баңгизаттын, бул учурда мен героин затын айтып атам, бул учурда 8 жылдан өйдө эркинен ажыратуу жазасы көргөзүлгөн. Ошол эле маалда бул 8 жылды колониях строгого режима деп коет. Ошол режимдеги колониялардагы жазасын өтүүгө мыйзам чегинде көргөзүлгөн. Терроризмден кийин гана эң коркунучтуу кылмыштардын бири бул баңгизат таркатуу. Ошонун аркасынан эмне деп айтарым, эң өкүнүчтүүсү, көп биздин мекендештерибиз ошол баңгизатты бир жерден алып экинчи жерге баратканда ошонун мыйзам чегинде жазасын билишпейт. Билишсе дагы алар ойлошот, жеңил ойлоп, бул мен кармалбайм деген ойдо көп биздин мекендештерди жолуктурдум. Мен кармалбайм, мен болсо аны алып туруп таштап койгондон кийин ошол бир таштаган үчүн 500 рубль, 300 рубль алам дагы. Андай бир күндө таштагандардын где-то бир 15-20 чейин таштайм. Ошонун аркасынан мен айына 100 миңге жетпегендей бир акча табам деген ниетте иш кылышат. Бирок Россия Федерациясында оперативдик күчтөр аябай катуу иштешет. Көбү ойлошот Telegram секретный деп, бирок мен негизи өзүмдүн жеке оюм Telegramдын ошончолук зашифрованный экесине мен дайым күмөн санап жүрөм. Анткени ар бир коомдун эң негизги максаты бул коомчулуктун ден соолугун ойлоо, саламаттыкты сактоо. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, ушул видео менен айтарым, эгерде сиздердин жакын досторуңуздар, туугандарыңар Россия Федерациясында жүрүп, кандайдыр бир шектүү иштер менен, мындайча айтканда, шектүү иштер менен алек кылып баңгизат таркатууга мындай кандайдыр бир шектенип калсаңыздар, ушул видеону көргөзүп коюңуздар. Ар бир мекендешибиз ошол кандайдыр бир кылмыштуулукка жакын болуп бараткан мекендешибизди жок дегенде маалымат берип, ал кылмыштуулукка жол бербөөнү, кандайдыр бир ошол аркасындагы турган жазаны көргөзүүгө, ошонун аркасынан жакшы жолго үнөмдөөгө мүмкүнчүлүгүн берсе, мен ойлойм, мыйзамдуу иштердин мүмкүнчүлүктөрүн колдонгонго аракет кылыңыздар деп суранат элем. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.